Салам достор. Менин каналыма кош келгиле. Анан дагы менин бөлмөмө дагы кош келгиле деп чакырам. Ал кандай бөлмө десеңер, ал бул менин ашканам. Күндүн көп учурун мен ушул жактан өткөзөм. Бүгүн болсо мага көптөгөн көчөдө жүргөндө адамдар суроо беришет болчу. Тамакты кантип жасайсың деп. Анан ошол бүгүн силерге салат жасап атканымды көргөзөйүн дедим. Бүгүн сабиз салат жасайбыз. Мен уже даярдап алгам сабиздерди. Азыр мен бияктан бычагымды менен эмени алып чыгып силерге көргөзөм. Мен сабизди ачый баштадым. Сабизди атайын ушундай сабиздерди алам, жуулбаган. Мен ойлойм да бул көп сакталат деп. Анан силер дагы оюңарды комментарийге калтырып койгула. Кандай сабиздер жакшы сакталат, кандай сабиздерди аласыңар. Дегиле ушул салатты кантип жасайсыңар мага айтып койсоңор, мен балким силердин советиңерди, кеңешиңерди келечектеги колдоном деп ачып алам. Бир сыра ачып алып туруп, анан жууп, кайра бир сырадан карап чыгам да. Сабизимди ачып баштайм. Бул салатымды аябай көп адамдар жактырып жешет. Бул салаттын бир сыры бар. Мен көп жерден байкагам да, бир аз башкачараак жасашат экен. Видеону аягына чейин көрсөңөр, ушул сырды мен силерге айтып берем. Балким араңарда бар, бирөөлөр дагы ошол нерсени колдонуп жасайт да. Ушинтип бардык сабиздердин баарын мен ачып алам. Сабиздердин баарын ачып алдым. Азыр эми пиязды ачайм. Анан дагы бир жуурда баарын бир сыра карап чыгам. Анткени кээ бир жерлери калып калат. Буга салатка ошол сабиз кошулат, пияз, анан чеснок. Азыр болсо чесноктон ачыбыз. Мен ойлоп атам, чесноктон бизге бир 4-5 штуктай жетет болуш керек деп. Мынакей достор, жууп тазалап алдык. Азыр эми чоргону өткөрөбүз. Ага чейин мен сковородканы коюп коеюн. Майы сийирсин. Этканы иштетип коеюн. Атайлап узун болгон жагат мага ушул салаттан сабиздер узун болуп турган. Ошон үчүн узундан эле көрүп атам. Жакшы кетпей жатат окшойт. Жакшы кете баштады. Азыр ушинтип бардык сабиздерди өткөрүп алам. Калганын аралаштырам. Мынакей достор, акыркы сабизди өткөрүп атам. Чоткадан. Достор, мен аябай сабизди жакшы көрөм. Ким дагы ушинтип салат жасап атканда сабиздин башын жеп коет деп жазып койгула комментарийге. Достор, лайктан басып тургула. Силердин баскан лайкыңар мен үчүн абдан дем күч берип турат.
Мындан дагы жакшы видеолорду киргизип турабыз. Аке сайысты чоркадан өткөрүп бүттүк. Кичинекей калгандарын болсо мен алып коем. Эртең муну тамакка кошуп жабабыз. Эми болсо чеснокту азыр өткөрөбүз. Чесноктун баарын эле бир жерге эле өткөрүп берем. Анткени үстүнө май куям да. Азыр сковородкага ысып калды. Май куябыз. Майдан бир аз көбүрөөк эле коем мен. Анткени чесноктун үстүнө коябыз, анан кууруйбуз пиязды. Майсы жакты буларды алып турайын. Достор, майыбыз ысып калды. Азыр мен мунун үстүнө куям майды. Жарымысын куям, же болбосо жарымысынан көбүрөөкүн куям. Мен деген чеснокту биринчи кармап көрүп алам дайыма, анткени ошонун үстүнө куюшубуз керек да. Калганын болсо плиткага коюп, азыр пиязды куурабам. Эч жактан кыймылдабасам аябай ысык. Ал эле кызым да келатат, ушинтип кыздардын ар бер жакка басып ойноп жүрө берет. Мен тамак жасаганда. Пиязды турайм. Ооба кызым, тамак жасап атам эле. Салат жейсиңби? Кызым аябай жакшы көрөт салатты. Пиязды дагы туурап салайын. Мен пиязды деген кичирээк кылып тууратам, анткени бат-баттан куурулуп бүтүш керек да бизге. Анан кичинекей пияз бир аз приятныйраак болот, узун болуп тургандан көрө. Мен ошентип жасайм, анан ким кандай жазат, аны дагы комментарийге жазгыла. Ошондон балки мен үйрөнүп алам силерден дагы. Ооба эле. Ооба, тамак жасап атам кызым. Салат жейсиңби эле? Жейсиңби? Мынакей бизге жетиштүү пиязды алып алдым, калганын алып койдум. Бир аз көбүрөөк ачып алып турмун. Ооба эле. Майыбыз аябай ысык болчу. Не дейсиң, Элназ? Коркпо кызым, пиязды кууруп атам мен. Пиязды кызартып туруп кууруп алабыз, анан кийин ушуну дагы сайыстын үстүнө салабыз. Оо кызым. Сайыс салат жейсиң кызым. Мен ойлотам, бул пиязы даяр болуп калды, анткени мен жытынан билем мунун кандай болуп бышканын. Бышып калды, эми азыр муну салатка салабыз. Лопаткамды коюп отурсам болмок экен. Мен баарын ушинтип шыпылатып эле раковинанын ичине сала бермей ататым бар да. Салып туруп, азыр ичин бир сыра майын сүртүп жиберейин. Болду, эми мунун үстүнө азыр мен уксус алып келем. Уксус салабыз. Уксус деген меники эссенция эмес, 9% уксус. Ар ким ар кандай салып кош керек. Табитине жараша. Уксус бар кызым. Эми болсо бияктан мен азыр өзүмө керектүүчү специя алып алайын. Ооба эле. Бул салатты жасаганда менин сырым
азыр силерге айтам. Элдер көп адамдарды байкадым жазаганда эме кошот экен, туз. Мен болсо туз кошпойм, жанакы эмени кошуп коем, китайский туз деп коет го, кристалликти. Ошону салып туруп, аралаштырып, анан эригенде аябай даамы сонун болот да. Такыр туз кошпойм. Салчу нерселердин баарын салып бүттүк. Азыр эми колун жууп туруп, кол менен эле аралаштырып коем. Бардык нерсени өзүнүн ордордулары бар. Дароо эле таап алам мен. Майлыктарымды, кашыктарымды бүт баарын ордуларына коюп алам. Өзүм ыңгайлаштырып. Ушинтип тамак, салат бир нерсе жазсам, кыздардын жанында жүрө берет. Ар бер жакка ойноп. Мынакей достор, салатыбыз даяр болуп калды. Азыр мен дагы бир аз даамдап көрөйүн. Мага жакты, сонун болуп турат. Бир аз тузу эриле экен, туз эрсин сонун. Мынакей достор, бүгүнкү видеобуз дагы ушундай болду. Сонун салат жасадык. Азыр барып чай ичебиз. Силер болсо ошо өзүңөрдүн дагы кеңешиңерди комментарийге жазып, класстан басып, досторуңар менен бөлүшүп койгула. Мен үчүн ар бир комментарийиңер маанилүү. Кийинки видеодо жолукканча пока-пока.